Мен Бириккен Улуттар уюмунун алдында чыккандагы негизги себебим Бүгүн жаранда активист укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров Бишкектеги Бириккен Улуттар уюмунун өкүлчүлүгүнүн алдында нааразылык акциясына чыкты. Ал эл аралык коомчулукка кайрылып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон эгемен Кыргыз элине кол салган үчүн жана аскердик агрессия жасаган Тажикстандын жетекчилери эл аралык сот алдында жооп бериши тийиш деп эсептейт. Мен Бириккен Улуттар уюмунун алдында чыккандагы негизги себебим ошол диктатор Тажикстанды кын кетпей 28 жылдан бери башкарып келаткан ошол диктатор баскынчы зордукчу Эмомали Рахмонду эл аралык сот аркылуу сот жообуна тартыш керек. Ал агрессор. Ошондой эле жаранда активист Өндүрүш Токтонасыров Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Кыргызстанга келип, окуя болгон аймакты көрүп, так позициясын айтууга жана каңгырып түтөп турган элге моралдык колдоо көрсөтүүсүн суранды. Жаранда активисттин айтымында ал нааразылык акциясын бүгүн кечке өткөрөт, анткени анын башкы максаты буунун баш катчысынын дарегине жазылган арызын Бишкектеги өкүлчүлүккө тапшыруу. Эмомали Рахмон, Тажикстандын президенти, эгемен Кыргызстандын тынчтыгын бузуп, анын элине залакатын тийгизип, Баткен жергесинде аябагандай чоң кылмыш жасады. Адамзатка каршы кылмыш. Анын жасаган иш аракеттеринин баары дүйнөлүк коомчулукка азыр тарап атат. Эске салсак 28-30 апрель жана 1 май күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасында абал курчуду. Жыйынтыгында Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда набыт болгон кыргызстандардын саны 35ке жетип, 180 киши жаратылды. Үй жайын таштай качкан, коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 50 миңге чамалады. Аны менен катар жаңжалда 70тен ашык үйлөр, мектептер, бала бакча, май куючу бекеттер өрттөлүп таланып, Тажик тараптан Кыргыз аймагы аеосуз кыргынга жана талкуулоого душар болду. Мындан улам кыргыз коомчулугу эл аралык сотко кайрылып, күнөөлүүлөрү жазага тартылуусун талап кылышууда.